Бүгін Эмгек партиясының демерчилигинин астында бажы биримдигине кирүү багытын талдоо иретинде форум болуп өттү. Форумга жеке ишкерлер, саясатчылар жана коомдук ишмерлер катышышты. Кыргыз Республикасынын бажы биримдигине кирүүдөн канчалык пайда же зыян табарын кызуу талкуу үстүндө өлкө башчысы Алмазбек Атамбаевдин саясатын улуттун кызыкчылыгы үчүн колдоо керектигин айтып өтүштү. Бажы биримдигине кирүүдө бир топ тоскоолдуктар алынып, өлкө кызыкчылыгы үчүн соода-сатык тармагы кеңейери да айтылды. Несмотря на то, что 2013 год был у нас достаточно сложный, были серьезные политические события, тем не менее мы можем приятно констатировать, что экономика начала свое позитивное движение вверх. Мы становимся свидетелями, когда впервые в истории Кыргызской республики мы достигли экономического роста в 10,5%. Форумда өткөрдүн негизги максаты жөнүндө Эмгек партиясынын өкүлү Ибрагим Жунусов мындайча ой бөлүштү. Бүгүнкү бизнес форумга биздин Эмгек партиясы генералдык спонсор болуп отурат. Бүгүнкү максаты ошо Иштерман жылына, президентибиз атап кеткен Иштерман жылында ошол учурда өздөрүнүн күчүн көрсөткөн, өздөрүнүн салымын кошкон ишмерлерге арналып өткөрүлүп атат бүгүнкү форум. Алардын иштерин баалайлы деп, аларды кичине белгилеп Добрый день, дорогие друзья, добрый. Жыйындын соңунда майда жеке ишкерлер үчүн атайын жарыяланган белдештин жеңүүчүлөрүнө сыйлык тапшыруу аземи болуп өттү. Сыйлык ээлеринин жашы боюнча эң кичүүсү 25 жаштагы келечек ээлерин көргөндө көңүл кубанбай койгон жок. Бактысын, ийгилигин кошуна өлкөлөрдөн же чет мамлекеттерден издебей, өлкө ичинде эле ар кандай иштерменен пайда тапса болоруна ынандык. Сыйлык ээлеринин бири Гүлшаркан Култаева бүгүнкү ийгиликтери жөнүндө мындайча баяндады. 20 жылдан бери биз өзүбүз эгемендүүлүк алгандан бери эле бардык айткым келет, бизде алгылыктуу иштегендер ушул жерде эле иштегендер жакшы иштеп атышат. Себеби дегенде кандай гана болбосун, кандай шартта гана болбосун, эмне гана болбосун, бул азыр ар бир адамдын өзүнүн аракетине жараша, ошол кылган ишине жараша жакшы жыйынтыгын берет деп ойлоймун да. Себеби дегенде көп чоң ишканаларды ачыш үчүн же ошолорду элге жакшы кызмат кылыш үчүн бардыгы нөлдөн башталыш керек деп ойлойм да. Жыйынтыгы менен чыгыш керек. Анан ойлойм ушу биздин ишканада деген эмне үчүн мындай жакшы жыйынтыгга жетебиз? Мен ойлойм да, бир адамга кылган мамилеңди жакшы мамиле жасасаң, жакшы услуга көрсөтүп жана ошол сенден пайда көрсө, ошол нерсе баары 1000 адамдан кайтат экен да. Себеби дегенде бул өзүнчө бир как реклама болуп, туруктуулугуң, ошол жумушту жасап бергениң кайрылуу өзүңө пайда алып келет деп ойлойм да. Гүлшаркан Култаева мындан мурда да бир нече сыйлыктардын ээси болгон. Жетиген журналы жылдын мыктысы аттуулун тапшырышкан. Ар бир ишке сабырдуулук, чыдамдуулук менен мамиле кылса, ийгилик эртедир кечтир болот дейт сыйлыктын ээси жеке ишкер. Үмүт Муканбетова, Кыялбек Тойчиев, Кабарлар KG сайтына.